Урматтуу окуучулар, математикадан онлайн сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү видео сабагыбыз 7-класстар үчүн геометрия предметиден болот. Бүгүнкү сабактын темасы айланага иштен сызылган бурчтар. Экинчи сабак. Сабактын максаты окуучулар айланага иштен сызылган бурч жана борбордук бурчтарды айырмалай алышат жана аларды кандай кылып өлчөөгө маселелер чыгарууну үйрөнүшөт. Окуучулар ой жүгүртүүгө, өз алдынча иштөөгө үйрөнүшөт. Окуучулар онлайн сабактарга катышууга жана тапшырмаларды үйдө өтүрүп онлайн аткарууга үйрөнүшөт. Өткөн сабакты кайталап алайлы. Борбордук бурч деп кандай бурчка айтабыз? Айланага иштен сызылган бурч деп кандай бурчка айтабыз? Жооптор болсо онлайн турунда кайтаргыла. Көрсөтүлгөн сүрөттөн иштен сызылган жана борбордук бурчтарды айткыла. Мисалы, төмөнкүлөрдү айтсак болот. Иштен сызылган бурчтарга бурч БАС, бурч БАД жана бурч БАЕ. Борбордук бурчтарга БОС, БОД жана СОД. Борбордук бурчтун градустук чени эмнеге барабар? Иштен сызылган бурчтун градустук чени эмнеге барабар? Жоопторуңуздарды салыштыргыла. Борбордук бурчтун градустук чени ага туура келүүчү жанын градустук ченине барабар. Айланага иштен сызылган бурчтун градустук чени ага туура келүүчү жанын градустук ченинин жарымына барабар. Суроо: айлананын диаметрине тирелген бурч кандай бурч болот? Бир эле жаага тирелген айлананын иштен сызылган бурчтары кандай бурчтар болот? Сүрөттө биринчи сүрөттө МП диаметр, экинчи сүрөттө эки иштен сызылган бурчтун ар бири СД жаага тирелген. Жоопторду салыштыргыла. Айлананын диаметрине тирелген бурч тик бурч болот, себеби диаметрга тирелген борбордук бурч жайылган бурч болот. Экинчи суроого жооп: бир эле жаага тирелген айлананын иштен сызылган бурчтары барабар бурчтар болот. Үйгө тапшырманы текшерип алайлы. 4-чү маселе тапшырма катары берилген эле. Айлананын БС жаасы 38 градуска барабар. Ал айлананын А чекити аркылуу АБ жана АС кесүүчүлөрү жүргүзүлгөн. БАС иштен сызылган бурчунун чоңдугун тапкыла. Аткарган тапшырмаңдарды текшерип алгыла. Бул учурда БАС бурчу иштен сызылган бурч. Анын мааниси БС жанын жарымына барабар. Жооп 19 градус. Жаңы окуу материалын үйрөнүү максатында 28 жана 29 теоремаларды үйрөнөбүз. 28 теорема: айлананын ичинде кесилишүүчү эки кесүүчүдөн түзүлгөн бурч анын жактары жана ал жактардын уландылары менен чектелген жаалардын суммасынын жарымы аркылуу өлчөнөт. Сүрөттөгү маселеге токтолойлу. Сүрөттөгү X бурчтун маанисини эсептөө үчүн 28 теоремадан пайдаланабыз. Бул учурда изделген X бурчу айлананын ичинде кесилишүүчү эки кесүүчүдөн түзүлгөн бурч. Анын чоңдугу 28 теорема ылайык. Анын жактары жана ал жактардын уландылары менен чектелген МБ жана АН жаалардын суммасынын жарымына барабар. X барабар 40 градус. 29 теореманы үйрөнүп алайлы. Айлананын сыртында кесилишүүчү эки кесүүчүдөн түзүлгөн бурч анын жактарынын арасында жаткан жаалардын айырмасынын жарымы аркылуу өлчөнөт. Бул учурда EAF бурчу айлананын сыртында кесилишүүчү эки кесүүчүдөн түзүлгөн бурч. Ал бурчтун мааниси анын жактарынын арасында жаткан EF жана БС жаалардын айырмасынын жарымына барабар. X барабар 130 градус кемитилген 42 градус бөлүнгөн 2 барабар 44 градуска. Эми маселелер иштөөгө өтөбүз. Биринчи маселе: берилди. МСН иштен сызылган бурчу 40 градуска барабар. НС жаасын маанисин тапкыла. Бул учурда SOM жайылган бурч. Чыгарылышы: МСН бурч 40 градуска барабар.
anda MON borбордук бурч болсо, andan 2 есе чоң. Башкача айтканда 80 градуска. Бурч SOM жайылган бурч 180 градус. NS жасы барабар SM жасынан MN жасынын кемитилгениге. Ал барабар 100 градуска. Жообу 100 градус. Экинчи маселе. Берилди. MN жасы 124 градус, NK жасы 180 градус. MNK иштен сызылган бурчтун маанисин тапкыла. Чыгарылышы: MNK бурчту иштен сызылган бурч, анда MK жасы NK жасынан NM жасынын кемитилгениге барабар. Бул болсо 56 градуска барабар. Анда MNK бурчу бул жанын жарымына барабар. Ал 28 градус болот. Өз алдынча үйдө иштөө үчүн төмөнкү маселелерди сунуштаймын. Сүрөттөгү белгисиз бурчтарды тапкыла. Үчүнчү маселе. MNK бурчунун маанисин табуу керек. MN жасы 46 градус, NK жасы 112 градус. Төртүнчү маселе. MK жасы 143 градус, ML жасы 77 градус болгон KML иштен сызылган бурчтун маанисин тапкыла. AB жана MN хордалар кесилишкен чекит K, AKN бурчу 75 градус, AN жасы 45 градус, анда NB жасынын градустук ченин тапкыла. Бул жерде MN диаметр. Ошону менен сабагыбыз аягына чыкты. Онлайн сабакка катышканыңыздар үчүн чоң рахмат. Үйдө өтүрүп берилген тапшырмаларды өз убагында аткарууга аракет кылгыла.